Поводу Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчулпон Койчиева. Британиядагы шайлоодо консерваторлор партиясы утуп, жаңы премьер-министр Борис Джонсон Брекзитти ишке ашырам деп убада берди. Нидерландияда эмне үчүн улуттук паркта адамдарга балаталарды кыюуга уруксат берилгени тууралуу айтып беребиз. Экинчи телини өстүрүү. Клик берүүзө сулуулук өндүрүшүндөгү технологиялык жылыштар тууралуу сөз болот. Британиядагы жалпы шайлоодо Борис Джонсон башында турган консерваторлор партиясы чечкиндүү жеңишке жетти. Бул Маргарет Тэтчер айым премьер болуп турган учурдагыдай ишеништүү көпчүлүк добушту алган жеңиш болду. 650 орундун 649 такталып, булардын ичинен консерваторлор 365 орунду ээлешти. Мындай жыйынтык Британиянын Европа биримдигинен эмики жылы даана чыгарын бышыктоодо. Уюмдан чыгуу жөнүндө референдум мындан 3 жыл мурун өткөн эле. Салт боюнча шайлоодо жеңип чыккан Британ премьер-министри Букингем сарайына барып, королева Елизаветадан өкмөттү түзүү үчүн уруксаат сурайт. Шайлоого чейин Борис Джонсондун партиясы парламентте азчылыкты түзүп келгендиктен, анын сунуштары колдоого алынган эмес. Эми андай болбойт. Анын эмки жылдын башында Британияны Европа биримдигинен алып чыгуу убадасы добуш берүүчүлөрдү ынандырды. Ошентип, Лейбористер партиясы парламентте бир канча орнун жоготту. Джонсон мырза консерваторлор партиясына добуш бергендерге ыраазычылыгын билдирди. Консерваторлорго добушуңузду берер алдында сиз күмөн санаган болушуңуз мүмкүн. Балким эмки шайлоодо Лейбористер партиясына добушуңузду берерсиз. Эгер ошондой болсо, бул жолу мага ишенип жатканыңыз үчүн ыраазымын. Башкы оппозиция лейбористер үчүн оор түн болду. Лейбористер партиясы өндүрүш аймактарындагы тургундардын добушуна таянып келген болсо, Брекзитти колдогон добуш берүүчүлөр консерваторлорго өтүп кетти. Утулуп калган депутаттардын көбү партиянын лидери Джереми Корбинди эмки шайлоодо партиянын башында турбасын жар салганы үчүн күнөөлөп жатат. Ал эми Шотландияда болсо дагы бир партия жеңишин майрамдап жатты. Шотландиянын улуттук партиясы SNP жеңишке жетти. Партиянын лидери Никола Сторджен бул дагы бир жолу көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүүгө мандат экенин айтты. Борис Джонсон ага жол бербейм деп айткан эле. Алдыда көп максаттар бар. Борис Джонсондун Европа биримдигинен чыгуу боюнча келишимин парламент колдоп бериши керек. Мындан сырткары биримдик менен соода алакалары боюнча да макулдашууга жетишиши зарыл. Максаттарды мүмкүн болушунча эртерээк аныктап алышыбыз зарыл. Биз даярбыз. Европа биримдиги келечекте Британия менен тыгыз кызматташуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Президент Трамп Twitter баракчасында куттуктоосун жазып, АКШ Британия менен ири соода келишим түзөт деп сунуштады. Бирок ал оозго оңой, кылаарга кыйын. Ал эми Британияда Борис Джонсон жылдын аягына чейин башкаруучу кызматта калаарында шек жок. Британиядагы шайлоодо премьер-министр Борис Джонсон башында турган консерваторлор партиясы алдыга чыкты. Ушул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Биздин далек bbc.com /кыргыз. Жаңы Зеландиянын аскер күчтөрү жана полициясы Ак аралында вулкан атылгандан каза тапкан адамдардын сөөгүн алып чыгышты. Аламатта 16 киши курман болгону тастыкталды. Алардын экөөсүнүн сөөгү дале изделип жатат. Куткаруучулар аралда тирүү калгандарды издөө үчүн жума күнү эртең менен Уакатане шаарынын жанындагы аба майдандан дароо жолго чыгышкан. Жанар тоо дагы атылышы мүмкүн деп окумуштуулар эскерткендиктен операция кооптуу болчу. Куткаруучулар барган жерде эмне болуп кеттерин алдын ала айтуу кыйын болгондуктан аралда калган 6 адамды аман эсен жакындарына алып келүү боюнча мыкты иштер жасалды. Аягында 6 адамдын сөөгү табылып, Жаңы Зеландиянын аскердик кемесине алынып келинди. Дайынсыз болуп жаткан дагы 2 адамды издөөгө суучулдар менен аймактагы куткаруучулар жөнөтүлдү. Вулкан атылып,
Асманды калың түтүн каптаган учурда ошол аралда ондогон саякатчылар болгон. Аралда калган адамдарды куткаруу боюнча операция уланып жаткан чакта каза болгон 16 адамды эскерип, деңиз жээгинде адамдар бата кылып турушту. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматынын берүүсү жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Президент Трамп Кытай менен соода келишимин негизинде жактады деген кабардан улам баалуу кагаздар рыногу жанданды. Азырынча Вашингтон же Бейжин тараптан бул тууралуу расмий билдирүү жасала элек. Сөз болуп жаткан келишимге ылайык АКШ айрым тарифтерди жоёт же төмөндөтөт. Кытай өз кезегинде АКШдан көбүрөөк айыл чарба өндүрүмүн сатып алмакчы. Ал ортодо АКШ эл өкүлдөр палатасынын мыйзамдык комитети президент Трампка каршы импичмент статьяларынын экөөсү боюнча добуш берүүнү бүгүнкүгө жылдырган. Комитет президенттин кызматтан кыянат пайдаланганы жана акыйкаттыкка тоскоолдук кылганы жөнүндө айыптарды 2 күн талкуулады. Талкуу кечээ түнгө чейин улангандыктан добуш берүү бүгүнкүгө калган. Мьянманын де-факто лидери эл аралык акыйкат сотуна кайрылып, Бирманын армиясына каршы геноцид жасады деген айыпты алып салууга үндөдү. Аскерлердин аракети террорчулукка каршы күрөштүн бир бөлүгү болгон деди Ан Сан Су Чи айым. Ракхайн аймагында коопсуздук күчтөрүнө каршы чабуул жасалгандан кийинки операцияда миңдеген рохинжалар каза таап, көбү качууга мажбур болгон. Салттуу таиланддык массаж ыкмасы Бириккен Улуттар уюмунун маданий мурастар тизмесине кошулду. Адамзаттын маданий мурас катарына кирген бул ыкма саламаттыкты чыңдоого багытталып, муундан муунга өтүп келген салт деп эсептелет. Пакистанда адвокаттар полициянын аракеттерине каршылык билдирип, өлкө боюнча иш таштоого чыгышты. Шаршемби күнү Лахордогу кардиология бөлүмүнө докторлор менен талашка түшкөн жүздөгөн юристтер чабуул койгон. Натыйжада 3 бейтап каза тапкан. Юристтерди докторлорго кол салып, жабдууларды сындырды деп айыпташууда. Европа билимдигинин лидерлери Брюссельде жыйынга чогулуп, 2050-жылга карата көмүр кычкыл газын зыянсыз деңгээлге түшүрүүгө макулдашты. Болгону көмүргө таянган Польша каршы чыгып, өлкөгө убактылуу уруксаат берилди. Чех Республикасы менен Венгрия атомдук энергия мүмкүн болот деген убададан кийин кошулушту. Жаңы жылдык балаты коюу маселеси элди эки анжы кылып келет. Койсокпу, койбосокпу, желин бакпы же чын балаты коелубу деп көп киши ойлонот. Баса кыйып алалыбы же өстүрүп койчусун алалыбы деп дагы баш ооруйт. Нидерландиянын улуттук паркы табиатты коргоо үчүн ар кимге өзүнө бир балаты кыйып алып кетүүгө уруксат берди. Нидерландиядагы Хоге-Велуве паркынын корукчулары эл паркка келип балатыларды алып кетсе экен деп эңсейт. Рождество базары. Өз балатыңды кыйып алып кетсең болот деп жазылган белгилер илинген. Бул үчүн алар сизден акы сурабайт. Жөн гана келип, арагыңызды колго алып, бакты кыя баштасаңыз болот. Мындай иш-аракет бул жерде карагайлар көбөйүп кеткендиктен жүрүүдө. Анткени ал жаратылыштагы жаныбарларга, өсүмдүктөргө коркунуч жаратат. Бул аймакты кескелдирик, кара чегирткелер жана эңилчектер байырлайт. Булардын көбү өтө сейрек кездешкен жандыктар. Алар Европадагы жоголуу коркунучунда турган жаныбарлардын тизмесинде турат. Эгер аймак токойго айланып кетсе, анда мунун баары жоголуп кетиши мүмкүн. Корукчулар дарактардын жайылышын көзөмөлдөө үчүн күрөшүп келет. Алардын айтымында транспорттардан чыккан газ жана фермалардан ташталган кыктар жердеги азоттун көлөмүн көбөйтүп, мындай бактардын жайылышына таасир этүүдө. Ошол химиялык зат өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жардам берет. Биз токойдун аймагы кеңейип жатканын көрүп жатабыз. Бактыга жараша жылдын ушул убагында көптөгөн эл Рождество майрамына карата балатыларды кыйып кетишет. Муну менен алар жергиликтүү жандыктарга өз пайдасын тийгизүүдө. Бирок элдин баары үчүн эле таптакыр бекер эмес. Ар бир келген кишиге бир гана даракты кыюуга уруксаат берилет. Эми технология жаңылыктарына кезек берели. Уктап жатканда терини сууландырып турган ыкма жана пластикти майдалай алчу жарык тууралуу клик берүүбүздө.
Сингапурдун окумуштуулары желим таштандыларды айлана чөйрөгө зыян келтирбегендей шартта кайра иштетүү жолун тапканын билдиришти. Наньянг технологиялык университетинин илимпоздору атайын жарыктын жардамы менен желимдерди электр чыгарган затка айлантышкан. Келечекте бул ыкма күндүн жарыгы менен иштеп калат деген үмүт бар. Бетиңизге ушундай маска коет белеңиз. Бул суудай болгон жука бет май экинчи теридей отурат экен. Бул маска кишинин чачынан 100 эсе ичке клеткалардан жасалган. Бул заманбап масканы жапониялык Као аттуу косметика чыгарган уюм жасап чыккан. Аны 1-2 мүнөттөн кийин сыйрып салса болот. Керек болсо түнү бою калтырып койсо да болот экен. Келечекте бул ыкма денесинде тырыктары барларга пайдасы тийиши мүмкүн. Мындай жалпак бөтөлкөлөр кат салган тешиктен батып кетет. Алар азыраак орундай ээлеп, салмагы аз жана бышык болот. Вино чыгарган Гарсон аттуу уюм кадимки бөтөлкөлөрдүн ордуна ушул пет бөтөлкөлөрүн колдонуу парник газдарынын абага бөлүнүп чыгарылышын 77%га азайтса болоорун айтат. Ар бир бөтөлкөнүн салмагы 63 граммды гана түзөт. Жана мындай бөтөлкөлөрдү жүктүү ташуу да алда канча ыңгайлуу. MIT университети чыгарган жаңы компьютердик системанын жардамы менен термелип турган роботторду жасоо мүмкүн болуп калды окшойт. Жумшак роботтор башка роботтор кыла албаган тапшырмаларды аткарат. Окумуштуулардын айтымында мындай моделдеги робот ийилчээк, чоюлчаак болгондуктан түрдүү кыймылдарды жасай алат. Алдыда мындай термелип турган роботторду жашоодо колдонууну көздөп жатышат. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, Европалык лига оюндарында Арсенал стандарт лига менен оюнду 2-2 менен бүтүрүп, группасында алдыңкы сапта болгону үчүн таймаштын кийинки тепкичине жылды. Мындан тышкары, Манчестер Юнайтед атандашы Алкмар Занстрек менен оюндун 11 мүнөтүндө 4 гол киргизди. Эшли Янг февраль айынан бери биринчи жолу гол киргизди. Калган голдорду Мейсон Гринвуд жана Хуан Мата киргизишти. Премьер лиганын эртең өтчү оюндарында лигада лидер болуп турган Ливерпуль өз талаасында Уотфордду кабыл алат. Албетте Ливерпуль утат дегендер көп. Андан сырткары Норвич атандашы Лестер менен таймашат. Лестердин чабуулчусу Джейми Варди лигада эң көп гол киргизген оюнчулардын бири болуп эсептелет. Феррари дүйнөлүк чемпион Луис Хэмилтонду Феррариге көчүрүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болгонун моюнга алды. Ферраринин башчысы Луис Керри Камилеринин айтымында Луис Хэмилтон төрага Джон Элкан менен сүйлөшкөн. Бирок Камилери алар бир иш-чарада жолукканын айтып, азырынча бир нерсени жыйынтыктап айтуу эрте деп кошумчалады. 2024 жылы орун алчу серфинг боюнча Париж Олимп оюндары Таитиде болмой болду. Француз Полинезиясындагы арал Парижден 15 000 километр ырак. Буга Олимп оюндарынын эл аралык комитети макулдугун бериши керек болот. Таитиге чейин француз башкаласы Парижден 22 саат учуш керек. Бирок ал жерде серфинг кылуу абдан ыңгайлуу. Жаңылыктардын соңунда Кыргызстанга кыш келсе Гавайиде атлеттер толкунда серфинг ойноп жүрүшөт. Серфинг менен алектенген Билли Кемпер Мауи аралынын түндүк жээгинде бийиктиги 15 метрге жеткен толкундарды багындырууда. Ал 4-чү жолу катары менен бийик толкунда серфинг кылуу боюнча таймашты утуп отурат. Ал эми аялдар арасында Пейдж Алимс 3-чү жолу жеңишке жетти. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде, дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп бүгүнкү радиосту уга аласыздар. Биз болсо берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуздар.